Өлгүм келип кетет. Бир үйдө 5 адам ата-бабасынан калган дарт менен жабыркап келишет. 37 жаштагы туубасы майып Нуржамал Нуралиева Чүй облусунун Кара-Балта шаарындагы Морозов көчөсүнүн 49-үйүнүн тургуну. Ал үйдө учурда 8 адам жашаса, алардын 5өө туубасы шал оорусуна кабылган. Мындай адамдардын жашоо турмушу менен аймактык кабарчы таанышты. Нуралиева 1982-жылы Жайыл районундагы Сосновка айылында төрөлгөн. Жаштык окуучулук курагы Панфилов районундагы Гүрпүлдөк айылында, тайенеси Гүлбаранын үйүндө өттү. Атасы Дүйшөнбек ден соолугу чың адам болгон, анын көзү өткөнүнө 10 жыл болду. Ал эми апасы экинчи топтогу туубасы майып Бакыт Бүбү учурда 62 жашта. Ал бир уул, бир кыздуу болгон. Уулу 30 жаштагы Жолдошбек да туубасы шал оорусу менен ооруп келет. Биз 2005-жылы Кара-Балтадан жер үй сатып алып, атам, апам, иним жана мен болуп төртөөбүз көчүп келдик. Арадан 4 жыл өткөн соң, тактап айтканда 2009-жылы атам каза болду. Биздин оор тагдырыбызга дагы көйгөй кошулуп, жашообуз оорлошту. Атамдын артында 3 майып калып, бири-бирибизге өбөк жөлөк болуп күн кечирдик. Жашоодо ар ким өз тагдырын буйруганынан табат тура. Биздин үй бүлөбүздүн оорусу туубасы шал оорусу деп аталат. Ал укумдан тукумга берилчү табигый дарт. Аны дарылоого да болбойт экен. Раматылык тайенем дал ушул оору менен ооруп, андан апам өткөн. Эми балдары бизге өттү. Андан инимдин баласына да өтүп, 5 жаштагы Али да бутун сүйрөп араң басат. Так маалымат үчүн айтайын, 62 жаштагы апам Бакыт Бүбү, 37 жаштагы мен, 30 жаштагы иним Жолдошбек, анын уулу 5 жаштагы Али, баарыбыз бутубузду сүйрөп араң эле басабыз. Ал эми келинибиз 28 жаштагы Жазгүл көз оорусу менен ооруйт. Ошентип бир үй бүлөдө 5 адам майып. Учурда апам такыр баспай калган, таягыбызды сүйрөп, ар ким өз ар жагынан жөлөп көтөрүп, араңдан зорго майып арабага отургузабыз. Калган үчөө менин кызым 7 жаштагы Аяна, инимдин балдары 7 жаштагы Аруна жана 4 жаштагы Абдыкарим. Кудайга шүгүр, алардын ден соолугу түзүк, улуулары мектепте окушат. Мен төрөгөндөн кийин басым оорлошуп кетти. Апам биздин тукумубузда, каныбызда бар. Жыл өткөн сайын ден соолугубуз оорлошот. Менин курагыма жеткенде мага окшоп ордуңардан жыл албай каласыңар дейт. Көз алдыма элестетип коркуп кетем. Кээде азыртадан эле өлгүм келип кетет. Жылдан жылга бутум жылбай баратат. Эптеп сыртка чыгам, үйгө кирем, буттарыбыз зыркыратып оорубайт деле. Болгону жакшы баса албайбыз. Күндөлүк жашообуз жөлөк пулду күтүү менен өтөт. Анан боорукер, мээримдүү адамдар колунан келген жардамын да берип турушат. Аларга ак батабызды берип келебиз. Үйдө отура берүү деле ден соолукту кыйнайт экен. Өткөн жылдары Кара-Балтанын базарына барып, бирөөгө жалданып, уюлдук телефонго бирдик салчумун. Кантса да 9 жылдык билимим бар да, бирок азыр таптакыр үйдөн чыга албай калдым. 20дан ашуун тоок баккам. Жакында инимдин баласын алып ооруканада жатсам, аларга жем берген адам жок, баары өлүп калыптыр. Үйдүн артында чакан чарбак да бар. Акырын жылып барып, ден соолугу жакшы 3 балабызды иштеткен болом. Эми айла жоктун иши да эрмек болсун дейбиз. Үйгө жыла басып кирип төшөк курайм. Бул менин жашымда үйрөнгөн өнөрүм. Жаратылуу деле курак кураган жерим жок. Ал үчүн кездеме керек да. Андайды алууга акча кайдан болсун? Өзүбүз ар бир нандын сындырымын үнөмдөп, эртеңкини ойлоп күн кечирип таң атырабыз. Ушул жашоого да Кудайга шүгүр, биротоло сойлоп төшөккө жатып кала элекпиз. Суурдай ээрчишип үйдөн чыгып, ташбакада жылып жашап жатабыз, деди Нуржамал Нуралиева. Оор үшкүрүнөт, кээде өз тагдырына өзү нааразы болуп ишенчээктигине өкүнөт. Өткөн күндөрүн учурдагы көйгөйүн мындайча эскерет. Иним үйлөнөөрдө Насияга 70 000 сом акча алгам. Аны жөлөк пулубузду үнөмдөп отуруп жаптык. Бул кабарды уккан кошунам мага жабышты да калды. Боорукермин да, мен 5 убакыт намаз окуп, Кудай жолунда жүргөн адаммын. Калп айтуу табиятымда жок. Улуу орозо күнүндө андан да жогору күнөөгө баткан болосуң. Кошунамдын сөзүнө кирип 180 000 сом насыя алдым. 80 000 үйдөн суу чыгарттык. Баштагыдай эле үнөм менен аны да толук төгүп бүтүргөм. Ал 100 000 сомун кошунама алып бергем. 50 000 сомун төктү да калганын төлөбөй түртүп жиберсем өлүп каласыңар. Мен акча алган эмесмин. Билген жериңерге бара бергиле деп жүрөт. Биз үйдүн китепчесин күрөөгө койгонбуз. Мына эми насыя берүүчү тарап үйдү алмак болуп жатат. Биз да адам баласыбыз да. Эгер үйүбүздү алып койсо 5 майып, 3 кичинекей бала кайда барат? Албетте күнөө менде бар экенин билем. Учурунда кошунамдын тилине кириптирмин. Эми уу тилин агызып, колуңардан эмне келет деп мазактап турганына чыдабай турабыз, деди ал. Булак турмуш KG. Райымбек Матраимов Алмазбек Атамбаевге түз кайрылуу жасады. Кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевге видео кайрылуу жасады. Төмөндө кайрылуунун тексти толугу менен. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, улуу Рамазан айынын ыйык күндөрүндө мусулман пендесине мүнөздүү болгон кечиримдүүлүктү, ыйманды бийик тутуп, сизге ачык кайрылууну туура көрдүм. Менин бул чечимиме өткөн аптада кечим экеним болгон Кара Суу районунда маркум Исмаил
атабыздын жаркын элесине арнап көп жылдан бери үй бүлөлүк салтыбызга айланып калган спорттук чоң иш-чаранын өтүшүнөн кийин бир катар сизге таандык болгон жана сиз менен тилектеш айрым массалык маалымат каражаттарынын коомчулукка бир беткей каралуулору түрткү берди. Анткени аталган салтанаттуу маараке түпкүлүгүндө эч кандай саясаты жок эле бизди тарбиялап өстүрүп эрезеге жеткирген кадыры калкына сиңген атабызга түбөлүк таазим көрсөтүү менен бирге өз өнөөнүбүздүн элине майрамдык маанай тартуулап жаштарыбыздын спорттук шык дараметтерин арттыруу максатын көздөйт. Тилекке каршы жумурткадан кыр издегендей ага саясий боек сүртүп биздин үй бүлөсүнүн аброюна шек келтирип бир беткей кара өзгөлүк менен ыксыз каралап коомчулукка чагым иретинде бурмалап чагылдырууга далалаттанган сиздин айгайчыларыңызга жол болсун. Андыктан биз мындай ыпластыкка чыдап унчукпай тура албайбыз. Буга биздин атанын уулдар деген бийик атыбыз, ар намысыбыз жол бербейт. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, сиз буга чейин да акыркы 1,5 жыл аралыгында бир нече жолу массалык маалымат каражаттары аркылуу мени тынымсыз каралап коомчулукка жек көрсөтүп жаманатты кылып келдиңиз. Табиятыма тарбиялык мүнөзүм менен унчукпастан сиздин мурдагы мага кылган жакшылыктарыңыз менен колдоолоруңузду эске алып сабырдуулук менен карманып келдим. Анткен сайын сиз адамгерчилик чектен ашып токтобой баратасыз. Ачык айтып баса белгилегим келет. Сиздин 6 жылдык президенттик бийлигиңиздин тушунда деле атабыздын элесине арналган жогорудагы турнир тынымсыз өтүп келген. Эсиңизге салсам, убактыңыз тартыш болуп ордуңузга премьер-министр баштап, эң жакын кишиңиз Икрам Илмянов досун коштогон командаңыздагы жоон топ адамдарды өзүңүз жөнөтүп жүрбөдүңүз беле? Сиздин командаңызга кошулганыма чейин жөн гана Райымбек болсом, кийин эле сиз Райым миллион атка кондурдуңуз. Аллахтын колдоосу жана жеке аракети менен бажы тармагында катардагы инспекторлуктан тартып, бир катар кызматтык тепкичтерди басып өтүп, Ош бажысынын башчылыгына чейин жеттим. Кийинчерээк сиздин жеке колдооңузга, ишенимиңизге арзып, жыл сайын мамлекеттик план тапшырмаларды ашыгы менен аткарып иштеп жүрдүм. Сиз муну жакшы билесиз. Буга ошол кездеги бажынын статистикалык маалыматтары далил. Өз кезегинде аткарган ишимди жогору баалап, жеке өзүңүздүн жана жакын кишиңиз Икрам досумдун колдооңуздар аркылуу Бишкекке которулдум. Борбордо да сизди уят кылбай иштедим. Командаңыздагы эң ишенимдүү адамдарыңыздын бири болуп жүрдүм. Деги эле 2010 жылдан тарта сизге жана сиз башында турган партияга ар тараптуу көмөгүмдү берип колдоо көрсөтүп келдим. Ошонун негизинде сиз менен жакын мамиледе болуп, үй бүлөлүк сыйыбызды көрсөтүп, Раматул апабыздын колунан чай ичип батасын алдыңыз эле. Анан эле экөөбүздүн ортобуздан карамышы каралады. 2017 жылы октябрь айында кайын эжем менен кызыңыз унаа токтотуучу жайлардын биринде унаа талашып, урушуп кетип, анын кесепети мага тийди. Кайын эжем көптөн бери 5 убак намаз окуган, дин жолунда жүргөн, ыймандуу аял болгондуктан жөнү жок эле жаңжалга аралашпаса керек эле. Эки аялдын чатагынан кийин мага болгон мамилеңиздин 100% өзгөргөнүнө таң каламын. Жаңы шайланган президентибиз кызматына киришерден бир күн мурда 2017 жылдын 23 ноябрында мени кызматтан алдырттыңыз. Өкүнүчтүүсү пайгамбарыбыз Мухаммед вассаламдын хадисинде айтылгандай, жоону жеңген баатыр эмес, ачуусун жеңген баатыр дегенчелик боло албай, ачууга алдырып өзүңүздүн бийик даражаңыздан менин деңгээлиме түшүп алдыңыз. Ошондон бери мен мамлекеттик кызматта эмесмин. Сиз эл алдында бир нече ирет бай мультимиллионер экениңизди талбай айтып келесиз. Менин байлыгымды да өзүм эмес, элге сиз жарыялагап жүрөсүз. Кудайга шүгүр, байлыгым сиздикинен көп болбосо да, бардар жашоом бар. Сиз сыяктуу мен дагы бай досторду күттүм. Бир туугандар менен бирге үй бүлөлүк бизнес түздүк, аны өнүктүрдүк. Сиз экөөбүздөгү байлыкты Аллахтын сыноосу деп билемин. Андыктан Аллах берген байлыгымын теңин элим менен бөлүшүп, ар дайым элимдин жеңилин жерден оорун колдон алуу менен бирге бир катар соопчулук иштерди жасоого аракеттенип жүрөм. Таң калыштуусу, менин жана үй бүлөмдүн байлыгы сизди 2017 жылга чейин кызыктырбай, сиз президенттиктен кеткенден кийин тынчыңызды бузуп кыжаалат кылганына түшүнбөйм. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, сизге ачык кайрылам. Убагында мамлекетке ак кызматымды өтөдүм. Сизге да колумдан келишинче чоң ишеним менен кызматымды кылдым. Мындан ары азыркы президентибиз менен болгон өз ара мамилеңиздерге мени аралаштырбоону суранамын. Аягында айтаарым, мага карата ыксыз каралууну, калпты чындай кылып жаманатты кылууну токтотпосоңуз, мындан ары жөн олтурбаймын. Сиз менен күрөшүүгө менде да жетиштүү маалыматтар жана күч кубатым жетишерлик. Сабырлуу болсоң озоорсуң, сабырсыз болсоң осоолсуң дегендей, улуу Рамазан айында сизге ыйман жана сабырдуулук тилейм деп кайрылуу жасаган Райымбек Матраимов. Булак Назар Ньюс, KG.